Assalamu alaikum, urmatly Jon Ayılın Jon uyumunun jaştary, akalarym, ökelerim kandaysыңар, amansыңарбы, тынчсыңарбы? Кимде ким нас чеккениңер болсо токтоткула. Вообще колдон келсе насты кармабагыла. Мына уже насвай уже 1 январдан баштап 228 статьянын уголовный кодекстин 1-частына коюлуптур. Ошон үчүн нас чегип, чөлтө өңөрдөн нас кармалып, же нас сатып аткан жерде туруп, же чөлтө чегип атканыңарды көрүп, же машинеңерде, же каерде бир болсо кармап алса 4 yıldan 7 yılga çeyin erkiңерден ажыратат, түрмөгө отуруп каласыңар. Этият болгула, Россияда жаңы мыйзам чыкты. Насвай колдонуучулардын эсине статья 228 час 1 деп турат. Эми мен анын аркасынан уголовный кодексти окуп коеюн силерге, мына түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Насты чексеңер, колдонсоңор, чөлтө өңөрдөн тапса, машинеңерден тапса, колуңарда жүрсө 228 час 1 боюнча мына карап тургула, угуп алгыла. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, наказывается лишением 4 yıldan 7 yılga çeyin камалат экенсиңер. Шундан этият болгула. Кыргызстандан чыгып аткан жигиттер Москвага келатканда насвай албай эле койгула. Насвайды биякта 1-январдан баштап запрет кылып, чөнтөгүлөрдөн таап алса же сумкалардан таап алса, 3 жылдан 7 жылга соттоп албай эле жигиттер.